Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар? Эс алуу жакшыбы? Сабакка даярбызбы? Бүгүнкү видео сабагыбызды баштайбыз. Кыргыз тили жана окуу 2-класс кыргыз тили жана адабият мугалими Байсалова Зина Амираевна. Сабагыбыздын темасы жашылчалар. Сабагыбыздын максаты окуучулар жашылчалар лексикасын өздөштүрүп, маанисин түшүнүп, алар менен сүйлөм түзүп, ооз эки кебине колдоно билишет. Диалог тексттери аркылуу байланыштуу кебин өстүрүшөт. Адам эмгеги менен сыйлуу жана барктуу экенин билишет. Эми балдар, жашылчалардын пайдалуулугу жөнүндө ырды уксак. Пайдалуу азыктар жашылча жемиштер, жашылча жемиштер, жашылча жемиштер. Күн сайын жегин жемиштен, ден соолукта болосуң сен. Жүгөрүң дамдуу, дайым жеп жүрөлү, дайым жеп жүрөлү, дайым жеп жүрөлү. Жүгөрүдөн көп жегин сен, ал абдан пайдалуу. Бурчакта жесең эң пайдалуу экен, эң пайдалуу экен, эң пайдалуу экен. Бурчак абдан дамдуу, сен аны жеп көрсөң. Күн өстөдө өскөн помидор, помидор, помидор. Күн өстөдө өскөн помидор, ал абдан пайдалуу. Брокколи дамы өзгөчө, өзгөчө, өзгөчө. Брокколи дамдуу таттып көр, ал абдан пайдалуу. Көрдүңөрбү балдар? Биз ар дайым жашылчаларды жеп турушубуз керек. Аларда витамин көп болот. Ошондуктан силер да жашылчаларды көп жегиле. Эми балдар, бүгүнкү сабагыбызда жаңы лексика менен таанышабыз. Сабиз, бадыраң, кызылча, коон, ашкабак, пияз. А дегенде кооздук үчүн гүлзарда өстүрүшкөн. Алынып келген алгачкы. Эми балдар, китебиңерде биринчи көнүгүүнү карагылачы. Табышмакты тапкыла. 90 кабат тону бар, тоголоо келген бою бар. Кана балдар, ким бул табышмакты таап берет? Азамат. Бул капуста. Көрдүңөр балдар, капустаны 90 кабат тону бар экен. Өзү жашыл болот экен. Эми балдар, жашылчалар менен таанышабыз. Кандай жашылчалар бар экенин окуйбуз. Помидор, сабиз, капуста, картошка, ашкабак, коон, кызылча, пияз, сарымсак, бадыраң. Биз булар менен жакындан эле таанышпыз, балдар. Булар дайыма үйүбүздө тамак жасаганга, ошондой эле салат жасаганга керек. Булардын баарын биз менен мурда эле тааныш болсок керек. Тааныш болбосок, анда карап таанышкыла балдар. Силер дагы окугула. Эми 3-чү көнүгүүнү дептериңерге жазгыла. Бүгүнкү датаны жазып, жашылчалар деген тема койгула дагы 3-чү көнүгүү деп дептерге жазгыла.
Бул жерге бир сүйлөм үлгү катары берилген, анан калган дагы сүйлөм түзгүлө. Биздин бакчада сабиз өсөт. Мага помидордон жасалган салат жагат. Коондун даамы абдан ширин, алгачкы томаттын мөмөсү сары болгон. Ошол сыяктуу сүйлөмдөрдү түзсөңөр болот балдар. 4-көнүгүнө карагыла балдар, клеткалардан жашылчалардын 7 аталышын тапкыла дейт. Бул клетканын тигинен карайбыз балдар. Карагылачы, биринчи клеткада тигинен аш кабак деп турат. Калганын өзүңөр таап жазгыла балдар. Эми 5-көнүгүдөгү диалогту окуйбуз балдар. Улукбек: Чыңгыз, сен кандай салат жакшы көрөсүң? Анда Чыңгыз: мен помидордон жасалган салатты жакшы көрөм. Көрдүңөрбү? Экөө эмнени жакшы көрүүнү сүйлөшүп жатышат. Силер да үйдө ата-энеңер менен бирге же эже карындаштарыңар менен бирге ушундай сүйлөшүүнү үйрөнгүлө. Текст окуйбуз балдар. Алтын алма деген текстти биринчи мен окуйм, андан кийин өзүңөр кайталап окугула. Текстте эмне деген айтылыптыр, азыр окуп көрөлү. Томат индейлердин жашылчасы болгон. Аны Европада дегенде кооздук үчүн гүлзарда өстүрүшкөн. Америкадан алынып келген алгачкы томаттын мөмөсү сары болгон. Ошондуктан итальяндар аны помодоро, алтын алма деп аташкан. Көрдүңөрбү балдар? Бул помидор бизде да өсөбү? Ооба, бизде дагы өсөт. Ал кызыл. Азыр бул мурда биринчи алынып келгенде ал мөмөсү сары болгон экен. Эми балдар, бүгүн эмне деген тема өттүк? Жашылчалар. Эми эмнелерди билдик? Жашылчалардын биздин ден соолугубузга кандай пайдасы бар экенин билдик. Жана ошондой эле жашылчалардын түрлөрү менен тааныштык балдар. Дагы кайтарым байланышты WhatsApp аркылуу кылабыз. Анда үйгө тапшырма. 4-көнүгү 75-бет текстти окугула балдар. Ушу менен бүгүнкү видео сабагыбыз бүттү. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң